Салам достор, сиздер менен кайрадан Кыргыз Планет YouTube каналы. Кыргыз элинин тарыхы бай, жана терең. Бирок ошол тарыхтын барактарында бүтүндөй бир доорду, улуттун тагдырын өзгөрткөн инсандар бар. Алар кимдир? Ким биздин маданиятыбызды дүйнөгө таанытты? Ким мамлекетти түптөдү? Бүгүн биз Кыргыз элинин сыймыгы болгон топ 5 улуу инсандар тууралуу сөз кылабыз. 5-нчи орунда Салкар манасчы Саякбай Каралаев. Элестетиңиз, 1,5 миллиондон ашык ыр сабын жатка билген феномен аны бекеринен 20-чы кылымдын Гомери деп аташпайт. Дал ушул кишинин эс тутумунун жана талантынын аркасында Манас эпосу толугу менен кагазга түшүрүлүп, биздин күнгө чейин жетти. Ал жөн гана манасчы эмес, кыргыз рухунун сакчысы болгон. Ал эми 4-нчү орунда көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Исхак Разаков. Ал талкаланган өлкөнү согуштан кийин бутуна тургузган лидер. Азыркы Кыргызстандын чек арасы, өнөр жайы жана билим берүү системасы дал ушул кишинин эмгеги менен түптөлгөн. Анын атактуу "Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот" деген сөзү бүгүнкү күнгө чейин ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө жашайт. 3-нчү орунда легендарлуу Алай ханышасы Курманжан Датка. Чыгыш дүйнөсүндө сейрек кездешкен аял башкаруучу. Орус империясы басып кирип жаткан эң оор мезгилде ал өзүнүн данышмандыгы жана дипломатиясы менен өз элин кыргындан сактап калган. Ал жөн гана эне эмес, эли үчүн өз баласын курмандыкка чала алган темирдей бекем инсан болгон. 2-нчи орунда планетардык деңгээлдеги ойчул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов. Дал ушул инсан аркылуу дүйнө кыргыз элин тааныды. Анын чыгармалары 170тен ашык тилге которулган. Жамиля, Аккеме, Кылымкартар бир күн жана башка ондогон чыгармалары дүйнөгө тарады. Айтматов кыргыздын гана эмес, бүткүл адамзаттын абири болгон десек жаңылышпайбыз. Жана 1-нчи орунда албетте Айкөл Манас. Ал тарыхый инсанбы, же эпостук каарманбы, маанилүү эмес. Манас бул кыргыздын руху, биримдиги жана эркиндиги. Чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган Айкөл Манас болбосо, балким бүгүнкү кыргыз мамлекети да болмок эмес. Ал ар бир кыргыздын канында жана жүрөгүндө жашайт. Бүгүнкү бештигибизде кыргыздын байыркы жана акыркы тарыхында өзүнүн ополтоодой орду бар 5 инсан тууралуу айтып өттүк. Албетте бул тизмеге Жусуп Баласагын, Сүймөнкул Чокморов, же Бибисара Бейшенелиева сыяктуу залкарларды да кошсок болот. Урматтуу көрөрман, сиздин оюңузча бул тизмеге дагы кимдерди кошсок болот? Комментарийге жазыңыз. Видео жакса лайк басып каналга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө аман болуңуз.